маскасы жоқ болса, без маски дегіле эч качан 5 звезда койбогула, клиенттерге просто пропустить деп койгула же 4. Негизи мындай эле текшербей кеткен просто мен. 4 рубль дейт. Ал жактан ожидание. Вот вакцинацияга мындай сертификат берген. 5 рабочий күндө базага кирет деп. Салам достор, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн 29 октябрь. Кудай буйрса жумушту баштадык. Эч кимге жакпаган сөз менен баштайм. Кече Москва шаарында карантин башталды. Тилекке каршы. Потому что коронавирус менен ооругандардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Ошол себептен карантин кылып коюшту тилекке каршы. Эмне үчүн тилекке каршы? Анткени бүгүн 29, 28 башталды карантин. Кече иштедим, кече жумуш аябай слабый болду, заказдар аз болду, коэффициент аз болду. Ошону бүгүн Кудай буйрса тартып көргөзөм, жумуш кандай болуп атканын. Байкайсыңар карантинде. Кыргызстандан көбү бул жака келгизи келип, бул жака келейин деп аткандар ошо карантинди угуп келбей калышты. Откладывать этипчи бул жака приезди. Вот. Тура эле кылдыңар го деп ойлоп атам, потому что кечеки күндү көрүп, тура эле кылып турдуңар дедим, ким келбегендер. Вот. Бүгүнкү видеодо ошо карантин жөнүндө айтам. Жумуш кандай болот карантинде, путевой лист, документтер тууралуу, плюстарын, минустарын, жумуштун. Комментарий жазып атасыңар, эмне эле кечке плюстарын айтып бересиң, минустарын айт, кандай минустар болуп атат деп. Өткөндө бир байке жазыптыр, стройкага эле иштегиле, таксиге иштеп эмне кыласыңар, гаи байге башыңарды оорутуп, путевой лист деп башыңарды оорутпайсыңар, мади деп башыңарды оорутпайсыңар, лучше стройкага иштегиле депчи. Ал байкенин айткандай эле туура, сөзү туура. Ошол жөнүндө да сөз болот бүгүнкү видеодо. Ошон үчүн видеону аягына чейин көргүлө. Видеого лайк баскыла, комментарий жазгыла да кандай темада видео тартайын, достор. Так, жумушту баштаардан мурда мен немени көргөзүп коеюн силерге, путевой листтичи. Кыскасы путевой лист деген документ бар, эң главный документ ошол болуш керек. Обязательно. Эң биринчи сураган негизги документ да бул немелердинчи. Гаилер токтоткондо сурайт. Бул ошо сменге чыгып атканда жазылат, мисалы, эми өзүң эле жазасың бунучу. Предрейсовый медосмотр дейт, ошол медосмотр жазыш керек, анан кийин неме машинаны текшерилиш керек. Водительди текшерет медик, и машинаны механик текшерет, состояниясынчы мындай. Иштейби, иштебейби деген, машинасы бузук эмеспи, оң элеби деген сыяктуу да, ошондой немелер, көрсөтмөлөр жазылыш керек. Анан выпуск на линию дейт. Бул жака механик кол коет экен. И все. Машинанын пробеги жазылат, и число кол коюлат, болду. Водительдин колу, анан кийин бул жакта таксопарктын немелери. Кандай десем. Вот ушундай эле болот, кыскасы. Эми ар кимдики ар кандай болот, бирөөнүн кичинекей болот, бирөөнүн арт жагында мындай немелер болот экен. Толтура турган таблицаларчы. Мындай биздики мындай пустой эле ушундай эле обычный путевой лист болот. Бияктан салынат. Анан кийин кече уктум мен. Кыскасы машинаны обработка кылыш керек депчи. Вот. Машинаны обработка кылыш керек, дезинфекция кылыш керек деп угуп, кече мондай сертификатты сатып алдым 600 рубльга. Ну, то есть свидетельствону. 600 рубльга бул официальный мындай лицензия экен. Кыскасы обработка, машинаны обработка кылганга мондай средства, да, химические. Так, аналит деген. Негизи мындай эле текшербей кеткен, просто мен жана Мих деген каналды көрөт болушуңар керек силер деле. Ошон немесинен окуп калдым да, сообществоданчы. Вот. Где-то аябай сасык экен, чачкан эле жокмун, просто андай эле салып койдум машинага, чтоб эми на всякий случай деп алып койдум, чтоб случайно токтотуп алып, чтоб не докапывались дегендей. Вот. Анда эмесе өзүңүз силерге вот вакцинацияга мондай сертификат берген. Мен буну мындай файлга салып койгом, чтоб неметпесин депчи. Спутник и спутник лайт деген. Вот. Эки жолу сайганда бизге спутник сертификат на всякий случай. Бирок буну эч ким сураган жок. Эч кимге көргөзгөн жокмун, кыскасы бул. Ну, бар да, кыскасы бул. Вот. Все. Анда эмесе. На. Он болду, короче, 10 мүнөт калды, как обычно мен. Негизи айтам, саат 6-да чыккыла деп. Бирок өзүм 9-да, 10-да чыгам. Все, бүгүн 0. Баштадык.
бүгүнкү жумушту бисмилла деп туруп. Баягы бисмилла деп атсам бирөө айтып аптыр эле, бисмиллахи рахмани рахим деп айт деп. Кыскасы ошентип айттым. Баштадык буюрса жумушту. Баягы 2 саатка регистрация өткүлө деп минус кылып койду эле. Болбой көгөрүп өтпөй койдум эле, кайра бериптир 30 күнгө неме кылыпчы. Бирок 2 саатка регистрация боло элек мен. 2 саатка регистрация, кыскасы 2 саат тууралуу регистрация кылайын дедим эле, 2 саатка неме этип калды. Снилсым туура эмес болуп калыптыр. Барып снилсты алмаштырдым, тууралап алмаштырсам айтты 5 рабочий күндө базага кирет деп, 5 күндөн кийин кел деди. Вот. Буюрса барабыз. Карантин бүткөнгө чейин ошондуктан карантин бүткөнгө чейин калып калды да. Потому что азыр уже иштебейт болуш керек. Карантин башталып калды. Вот. Кыскасы ошондой, достор. Жумушту баштадык. Коэффициент өчүп калды мына. Көргөндөй эле вот. Коэффициент жок. Бул жак сон болуп күйүп турчу эле, жаркырап. Эми эшектин жүгү жеңил болсо жатабак болот деген сөз бар го, ошондой эле да бул жактачы. Бардыгысындай аз иштеп, көп табып көнүп калып, көнө албай атабыз. Немеге, карантинге. Жалбырып сетип эми кантип катып калабыз, кантип күнүбүз өтөт эми деп нааразы болуп атабыз. Кыскасы достор, биринчи заказыма келдим. Биринчи заказыма келип мына күтүп атам. Мына могу 3-үчү үй Панфилова 3 деген. Эми могу жакты карагыла. Панфилова 3 деп турат туурабы? Точка Б болсо, куда ехать? Панфилова 19, строение 4 дейт. Эми өкөн расстояниясын карасаңар, аралыгын 990 метр экен, 3 мүнөттүк жол. Ушул жерге чакырыптыр такси. Жумуш жок, мындай заказдарды сүйүнүп эле келет экенсиң, мындай заказдарды эгерде мурдакыдай жумуш болуп, жакшы болуп атканда албайт болчумун. Так, заказ чыгып атат. Всё алдым. Мына, достор, 4 мүнөттө жеткирдим. Канча болот экен акчасы? 4 мүнөттө Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. 154 рубль дейт. Ал жактан ожидание. В автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Легадет алтын мүнөттүк жерге барат экен. Короче, по району. Кеттик следующий Пассажир заказга. написал: здравствуйте, 4 подъезд. 4-й подъезд. 4-чү подъездге кел деген го. Жакшы. Ровно 6 мүнөттө жеткирдим бул неменичи заказды. Спасибо за поездку. 165 рубльга. Вот. Без маски деп. Маска менен болсо, маска менен, да, с маской деп. Маскасы жок болсо, без маски дегиле. Эч качан 5 звезда койбогула, клиенттерге просто пропустить деп койгула же 4 койгула. Так, Москва дейт, Беломорская дейт, всё. Клиенттерди тмеле периште кылып аткансыңар, бардыгына подряд 5 жылдыз коюпчу, жок. Только чаевые калтырса же действительно ошо 5 жылдызга татыктуу болсо, ошондо гана койгула. Бардыгына подряд кое берсеңер, анын минустары да бар да. Кандай минустары бар деп ойлоп атасыңар? Силерди блокировка кылып коюш мүмкүн. Клиент привычка болуп калат, бардыгына 5 звезда кое берип, привычка болуп калат, анан кийин силерди какой-то бир момент неме кылып коюш мүмкүн. Блокировка кылып, вот, блокировка кылганда анан ошол блокты чечиш кыйын болуп калат, эгерде 5 звезда койсоңор. Клиенттердин бардыгы силерге 5 звезда койбойт да. Силер эмне үчүн клиенттерге 5 звезда коесуңар бардыгына подряд? Ошону ойлонгула да силер. Клиент силерге кандай мамиле кылса, силер да ошондой мамиле кылгыла. 3-чү заказды жеткирдим. Канчага деп сурап атсаңар, мына 250 рубльга 8 мүнөттө жеттим окшойт. Метрого чейин. Мондай машиналар тазалап жүрөт, көчөлөрдү шыпырып. Достор, саат 12 болду. 1 саат 8 мүнөттө почти. Клиент алып келдим Подмосковияга. 1490 рубль болду мондай. Коттеджный неме экен, поселок. Укмуш коз ишылза. Жакшы, жакшы. Ушундай жерде жашайт экен. Негизи бул жактын природасы Кыргызстандыкынан айырмаланып,
өзгөчөлүгү бактар аябай көп да бул жакта. Токойлор аябай көп, ошо токойдун арасында мындай неме экен. Коттеджный поселок экен, жалаң ушундай окшош үйлөрдөн салынган. Достор, Подмосковьяда жүрөм, мына токойдун арасында. Ошого карабай заказ берди мага. Москвага барат экен заказым. Мындай ажайып кооз керемет бул жак өзүнчө эле. 36 километрге 43 мүнөттө барат экен. Кыскасы ошондой заказ берди. Аз жетей деп калдым заказга. Походу бул неме окшойт, больница окшойт. Бул жак больница өткөндө келип бир клиент алып кеткен бул жактан. Без коэффициент берди да, бирок. Так, достор, мынакей жанакы заказды жеткирдим. 32 мүнөттө. Как раз мына обед учур болуп калды. Обед кылыш керек аз барып. Жумага жетишпей калдым, тилекке каршы. Алты болуп калды. Достор, 700 рубльга келдим, 1 саатта, билейин, 55 мүнөттө. Так, достор, саат 6 болду. Ровно 10 мүнөттө жеттим. 344 рубльга. Заказды жеткирдим. Ровно 7 болду. 27 мүнөттө канча заработал? Вот 334 рубль. Вот, центрде жүрөм. Храм Христа Спасителя. Укмуш экен, укмуш. Так, достор, саат 8:30 болду. 343 дейт. Так, мына карасаңар. Биртке эле күйүп турат фиолетовый. Негизи бүгүн пятница да. Вот карантин болгон, сразу билинип атат. Эгерде бүгүн обычный пятница күн болгондо, прям весь город күйүп турмакта фиолетовый болчу. Так, саат 9:15 мүнөт өттү. Жарым саатта, ровно жарым саатта жеткирдим заказды. 609 рубль. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Достор, саат 10 болду. 10 болду саатына. 28 мүнөттө алып келдим заказды. Спасибо за поездку. 592 рубля. Оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Так, саат 11:30 болду. 10 мүнөттө жеткирдим бир заказды. 182 рубль болду. Все, бүгүнкү күндү жыйынтыктайт окшойбуз. Мына достор, ушу менен бүгүн рабочий смена аяктады. Уже саат 12 болуп калды. Үйгө кириш керек, укташ керек. Эрте менен эрте туруп кайра жумушка чыгыш керек. Тилекке каршы бүгүн жумуш слабыйраак болуп калды. Мен айткандай эле карантин баары бир өзүнүн таасирин тийгизип атат. Жумушкачы заказдар слабый болуп калды. Бир аял менен сүйлөшсөм, бир орус аялды жеткиздим. Ал айтып атат, таң калып сурап атат менден, эмне үчүн такси арзандап кетти депчи. Анткени ал айтат, обычно дейт жумушка эрте менен үйдөн жумушка чейин 1000 рубльга жетчим дейт. Бүгүн такси чакырсам, еще күтчүм дейт 10-15 мүнөткө чейин. Бүгүн такси чакырсам 5 мүнөткө жетпей эле келди дейт. Плюс еще 500 рубльга эле жеттим дейт да жумушкачы. Вот ошондой болуп калды бүгүн. Карантин учурундачы, тилекке каршы. Кандай десем, мен количествосуна эмес, сапатына эмес, санына карап иштеш керек болуп калды да, потому что уже коэффициент аз, коэффициент көбөйт, бирок заказдар болуп атат, ошого Кудайга шүгүр. Мисалы буга чейин бир 15-20 заказ кылып иштеген адамдар бир
какой-то бир 30% 40% азайды да немезичи стоимость заказа. Ошондуктан где-то бир 25-30 заказ кылып иштегенге туура келет да. 4464 рубль иштедим бүгүнкү күн кечке жүрүп эртеден кечке чейин. Ошондо обедке бир 2 сааттай убактым кетип калды. Ортодон да бир 1 саат перерыв болду. Ошондо саат 10-до чыккам, 11:30 чейин иштедим. Ошондо 10 жарым саат иштептирим да ошондо. 10 жарым саатта 4464 рубль иштедим. Бензин өтө деле көп кеткен жок бул сменде. Тамак ашка да кеткен жок, үйгө келип үйдөн обед кылдым. Ошондуктан только аренданы эле кемитебиз, анан бензинге 1000 рубль эмес, 500 рубльдай эле кетти окшойт, по-моему, бүгүн. Аябай айдадым да. Ошол каналга катталгыла, достор, каналга катталып, комментарийге жазгыла кандай багытта видеолорду тартайын, силерге кандай багыттагы видеолорду тарткан кызыктуу болот. Ошону жазгыла комментарийге. Эгерде бул видео жакса, лайк басып, каналга каттала элек болсоңор катталгыла, подписацияны басып туруп, жана колокольчикти басып койгула, чтобы постоянно жаңы видео чыкканда, чтобы силерге уведомление келгендей болупчу. Ошо, көргөнүңөргө чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, бекемден солук. Да кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман эсен тургула. Да ссылкадагы экрандан чыккан видеолорду көргүлө обязательно. Подсказкадан да видеолор чыгат кыскасы. Аман эсен болгула, достор.